Хамыр не айтылады? Бұл хамыр дегені жүзімдің ашытылғаны. Мына ушул чейки жүзімдің өзінің açып, өзінің табиятында açып, кейін масқылатқан абалға жеткен болса, мына ушул шариатта хамыр деп айтылады. Кейін буга біз уламалар үрфтө колдонгон нерселерди кошуп койгон. Алардын ичинде тала, нақиул тамыр, нақиул забиб деп келет. Ушул хамырдын жүзүмдөн алынган, ачылганы, бирок муну эмне кылынат? Пиширип алынат. Пиширип алган болсо бул тала болот. Бул дагы хамырдын бир түрү. Нақиул тамыр. Экинчиси курманын, бул баягы финик. Курманын несі ачытылганы, бул дагы хамыр. Үчүнчүсү нақиул забиб. Нақиул забиб дегени мейиздин ачытылганы. Мына ушинтип 4 нерсе болду. 4 нерсенин бүт бардыгыны негизинен араб тилинде хамыр деп айтылат. Биринчиси жүзүм, жүзүмдүн не чийкиси. Чийки өз табиаты менен ачыганы айтылат. Хамыр негизинен. Андан кийин жүзүмдүн кайнатып пишылганын айтылат, пиширилганын. Андан кийин зебиб, мейиздин немеси кайнатылганы. Андан кийин финик тамырдын несі кайнатылганы, ачытылганы. Мына ушул 4 нерсени мухаррама арба, 4 харам нерсе деп айтылат. Бунун өкүмү өзгөчө. Муну Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала харам кылган. Хурмат нерселерди баяндаганда харамдар ичинде хамыр деп айтылган ушул 4 нерсе кирет.